Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Бары берчи биздин эле ушул жер өзгөрүп кетсе эле бирдеме болмокту эле. Кой андан көрө мен муну алда бары бер десе алкымдан аксап алып кетип калып атпайбы? Мына оорунун эң башталгыч жери кайда жатат? Коррупцияга каршы күрөшөм дейт. Коррупцияга каршы күрөшө албайсың, себеп сен өзүң коррупция жолу менен келгенсиң. Элдин добушун сатып алуу бул коррупция. Мыйзамда көрсөтүлгөн акчадан тыш акча сарптоо бул кылмышкерлик. Бүгүнкү президенттик макамда олтурушунун өзү чоң суроо жаратат. Себеп мен эмес, анын аппарат, анын штабынын жетекчиси болгон Фарид деген бир жигит Ниязов өзү кыйкырды. Фонддон сырткары эбегейсиз көп акчалар кетти Жээнбековден деп. Эсиңиздеби? Эмне болуш керек? Легитимдүүлүк жөнүндө маселе болуш керек. А эгер сиз бир эле момундай бир бирөөгө таандык болгон кесени уурдап алсаңыз, сизди ууру деп атпайбы? Ууру деп атат. А сенин келечегиңди уурдап кеткен кишини сен ууру дей албайсыңбы? Ууру эки түрдүү болот экен. Бирөө сенин буюмуңду уурдайт, бирөө сенин келечегиңди уурдайт. Түшүнөсүзбү? Сенин балдарыңдын, сенин неберелериңдин тагдырын, келечегин уурдайт. А ошол ууруларды эл көтөрөт, башына көтөрүп алып. Бир кесеңди уурдап кеткен ууруну. Өлүңдү көрөйүн, мына ол ууру экен. Атаңды озурайын, мына ууру экен деп көкүрөгүнөн түртөт. Болгону кесеңди уурдаптыр. А сен келечегиңди, өлкөңдү, тагдырыңды уурдап кеткен кишини неге көкөлөтөсүң колуңа көтөрүп алып? Же буга да чоң көп акыл керек түшүнүш үчүн. Мына ошол келген депутаттар, келген министрлер, бул соода. Сен добушуңду 1000 сомго саттыңбы? Ошол депутатка. Ал депутат келип, сенин келечегиңди $1000 сатат. А ошол $1000 ким сатып алат дейт? Министр сатып алат. Эмне үчүн? Добуш алат. А ошол келген министр сенин келечегиңди $10.000 сатат. А ошону министр кылган президент өлкөнүн тагдырын, өлкөнүн келечегин миллиондогон долларларга сатат. Демек, булактын башы сен экен го. Коррупция сенден башталып атпыр го. Коррупция менден башталып атат. Мен добуш берип ит болуп атам. Мен алкымымды тыя албай атам деп ар бир кыргызстандык өзүнүн мындай караш керек, дагы жоопкерчилигин сезиш керек. Бир киши оңдой албайт. Бир киши өзгөртүп жибере албайт. Эгерде бүтүндөй эл ошого туура мамиле жасабаса. Мына Харун ар-Рашид деген аябагандай белгилүү падыша болгон, халиф. Ошо киши айтат да, мен бир булакмын дейт падыша. Эгерде жер-жердеги райондун, областтын акимдери, жетекчилери, министрлер булар өзөн суудан агып келген суулар дейт. Эгер мен таза болсом, алар кир болуп мени өзгөртө албайт дейт. А эгер мен булак катары таза эмес болсом дейт, өзөн суулардын пайдалыгынан, тазалыгынан пайда жок дейт. Не деген философия? Не деген салыштырмалуу? Мындан жөнөкөй, мындан жалпак, түшүнүктүү тил менен кантип түшүндүрүү керек? Мага көпчүлүк сиздин кесиптештериңиз айтат да, сиз мындайраак жалпак тил менен түшүндүрсөңүз деп. Мындан жалпак кайсы тил бар? Сіздер қайсы саясатшыны көрдіңіздер ме? Мадумаровтан артық ашық қырғыз тілінде жеткілікті қылып сөйлеп түшүндүрүп берген.
Көрсөткүлө анда могого окшоп сүйлөгүлө деп бирөөнү көрсөткүлөчү. Кимге окшоп сүйлөшүм керек? Спикериңерге окшошум керекпи? Президентиңерге окшошум керекпи? Премьериңерге окшошум керекпи? Депутаттарыңарга окшошум керекпи? Кимиңерге окшошум керек акыры? Өкүнүчтүү. Жогоруда шайлоо, коррупция менен күрөш деп калк шайлоо келатат. Эми бул боло турган нерсе да. Биринчи чоң лозунг биз коррупция менен күрөшөбүз деп келишет да. Бул кулактын кужурун алып бүткөн бул сөздү мен бала кезден бери угуп келдим. Бирок иш жүзүндө эчтеке жок. Деги эле бул коррупция менен күрөшүү мүмкүнбү? Ушул эле суроого улай сизге. Мадумаров эгерде өлкө башчылыгына келсе, ушулардын баарын оздуктай алабы? Жана биринчи эмнеден баштайт? Мына сиз азыр өзүңүз мага эскерттиңиз. 2007 жылдагы бир интервьюңузду көрдүм дедиң, түк өзгөрбөптүр сиз. 2007 жылдан бери көз карашыңыз дагы өзгөрбөптүр деп атасыз. Эми 2007 жылдан бери 13 жыл өтүптүр. Ошол кезде мен 42 жаштагы жигит болсо, бүгүн 55теги жигит. 42 жаштан бери өзгөрбөгөн Мадумаров эми өзгөрүшү мүмкүнбү? Өзгөрбөйт. Адам туулганда ушундай болуп туулат. Коррупцияга каршы күрөш дегендин аны күрөшүп кыйкырып отуруунун кереги жок. Өзүң жебе, бүттү. Өзүң бирөөнүн арам бир кесе чайын ичпе. Өзүң бирөөдөн бир сокур тыйын алба. Бүттү. Коррупция деген ошол замат мууну өлөт. Коррупция деген бул тирүү жан эмес да, качып жүргөн жаныбар эмес да, аны кармап алып жок кылгандай. Коррупция сенин алкымың да жанагы айткан. Өзүң жебе, өзүң ичпе, өзүң уурдаба, бөтөнгө уурдатпа. Эч кандай күрөшүүнүн кажети жок. Өзүнөн өзү тып токтойт. Мына Малайзиянын президенти Мухиндир Махамад 92 жашында кайра алып келишти. Эл мажбур болуп, эл кайрадан муктаж болуп, 92 жаштагы кишини кайра алып келди. Быйыл 95-те. 7 күндө, бир жумада өлкөдөн уурдалып кеткен 52 миллиард долларды казынага төктүрүп койду. Кыйкырган жок. Бакырган жок. Айтты. Сен уурусуң. Өзүнүн досун баш кылып туруп, премьер-министрди. Өзүнүн кесиптеши партиялашы. Ордуна коюп кой деди. Ошо кишинин үйүнөн канча КАМАЗ накталай акча ташыды? Ондогон КАМАЗ накталай акча ташыды. Казынага алып келип төктү. 52 миллиард долларды казынага төктүрүп койду. Эч кандай кыйкырыгы жок. Демек, эгерде башчы, жетекчи, мамлекеттин башында турган киши бир коюп туруп столго. Ушундай болот десе болот. Ага, мыйзам жетишпейт, анан жанагы прокуратура жакшы иштебей атат, милиция жакшы иштебей атат. Бул шылтоо, сен алсызсың, сен арсызсың. Жакшылап карагыла, күрөштү күчөткүлө, жок, өзүң күчөн, өзүң тазала. Сенин жаныңда жүргөндөргө өтө доомат коюп атабы, бул ууру деп текшер. Эгерде сен ошолорго чатыр болуп, аларга тил тийгизбей, өзүң коргоп аткан болсоң, сен коррупционер биринчи өзүңсүң. Анан кантип күрөшөсүң? Акаев айтпады беле, коррупция 7-кабатка чыгып кетти деп. А 7-кабатта 4 эле киши отурат. Логика барбы? Коррупция 7-кабатка чейин чыкты дейт. А ким отурду 7-кабатта? Өзү администрация башчысы, премьер-министр, биринчи вице-премьер. 4 киши отурат. Кимиси айтчы анда? Кандай дейсиз? Жөнөкөй экен. Ага, мына жердеги ыйманы таза, мекен сүйүү сезими күчтүү, жетекчилик касиети менен туулган, өзүн өзү ошого даярдаган,
өлкөнү ушунчалык даражада сүйгөн, монол дүйнөнүн рахатына караганда аркы дүйнөнүн рахатын эңсеген, бул дүйнөдө эч кимден коркпогон, акыретте жараткандын алдына баруудан корккон инсан келсе, коррупция бир түндө жок болот. Мына Андропов Юрий Владимирович. Караңызчы, кээде эмне кылып койдуң деген суроолорго жооп да ушул жерде турат да. 15 жыл эң күчтүү кызмат КГБ. 15 жыл ошонун төрагасы болгон. Брежневдин доорунда эч нерсе кыла алган эмес. Себеби биринчи кишиден бардык нерсе көз каранды. Кандай дейсиз? Биринчи кишиден. Мына өзү биринчи болду. Бир түндүн ичинде өлкөнү өзгөртө койду. Силер аны көрбөй калдыңар. Мен ошол кезде студент элем. Бул 82-жылы 10 ноябрь. Силер көрбөй калдыңар аны. Бир түндүн ичинде өлкө өзгөрдү. Ушундай өзгөрдү. А биз жер шаарынын 6-дан 1-ин ээлеген улуу өлкө элек. 100 миллион калк бир түндө. 6 миллион кыргызды ийге салыш, тартип орнотуш, өлкөнү тазалаш, коррупционерлерди тыйыш 1 сааттык жумуш. Ач кыйкырыктын кереги жок. Ага моомдай болгон программаларды жазыштын кажети жок. Ага мээни иштетиш керек. Каалоо болуш керек. Эгерде сиз мыкты мугалим болсоңуз, бул мамлекеттик эле деңгээлде эмес, кичинекей эле мектептин деңгээлин алалы, мектеп. Мыкты мугалимсиз, аябай алдыңкы ой жүгүрткөн, таза, же физикадан, же адабияттан, же тарыхтан берген мугалимсиз. Директориңиз киши эмес, бир айван болсо, сиз мектепти өзгөртө албайсыз. Анан кыйкыра берет экен бер жакта окуучулар. Сиз эмне кылып койдуңуз деп мугалимге. Мугалим эмне кылсын? Директориң чатак. Директор. Ушундай.